Assalamu alaikum туугандар, жалпы мекендештер. Эмеден көп комментариялардан суроолор болот. Погода кандай болуп калды, куртка кийип алыпсың деп сурашат. Погода жамгыр башталды. Бизде 4 күн, 5 күндөн бери тынбайт жамгыр. Дагы 9-га чейин жамгыр болот деп айтып атат. Температура 15-12 күндүзү. Эми жамгыр күнү любой жерде ушундай болот. Бирок күз келгени бизде билинди. Күз келди, баары ушундай. Чөптү жыйнап алгандар жыйнап алды. Калып кеткендерди мага окшоп калып кетти. Чирип калабы, эмне болот билбейм эми. Ошого карап бир сабыр кылабыз. 9 сентябрда билинет. Астына барып көрүп, ачып көрөбүз, чириди, чириген жокпу. Анан букалар боюнча да суроолор болуп атат. Букаларды Кыргызстанга жеткизиш үчүн бир машина топтолуш керек да. Же сиздердин кичүү машинаңыздар болсо 10 баш бата турган, анда ошондо сиздердин машинаңыздарга жүктөп жиберсе болот. Ал сиздерге арзанга түшөт. Анан уйларды айтып атат адамдар, 23 башты толугу менен ала албайбыз. Мен сунушум ошол айылда силер жашайсыңар, көбү айылдан чалып атат. Ошол айылдын группасы бар. Ошол группасына жарыя кылып койгула. Кимдир алса керек, кошуна айылдардан. Ошентип жалпы чогулсаңар 23 уйду балким 10 адам алып калат, 2ден болуп. Же 5 адам алып калат, же ошол эле 23 адам алып калат бирден. Кыскасы ошентип алса болот. Бирок колочулар аябай көп алам дегендер. Ошондо 2-3-өн алат да, албетте. Карапайым эл ошол 2-3-өн же 4 баш ашып кетсе. Толугу менен бир фура алам дегендер, албетте алар эч качан монтуп келип эме кылбайт. Алар уже билет кантип алыш керек, кайсы жол менен алыш керек. Мен ошол 2-3-4 алам дегендерге эле чыгарам. Эми ошондагы мен ар ким аркакта да билбейм да, мен уюштура албайман, алар тааныбасам. Ошого мен сиздерге сунушуп, ошол жактыбы алам десеңер уюштургула, аны бир өкүлдү бери жөнөтөсүңөр, ошол өкүлүңөрдү бияка жөнөткөндөн кийин ал карап ошол машинага жүктөп, кошо ошол мал менен Кыргызстанга жетип алат. Анан азыркы учурда малчы мага аябай көп жазган адамдар. Малчы болуп иштеп берет элем, жумушуң барбы деп. Ошолорго кайрылып кетелет элем. Мага WhatsAppка жазгыла, азыркы учурда жумуш чыгып атат. Мал кайтарганга. Эгерде кызыктуу болсо, ошол эле малды кайтарганга бүт шарттарыны келишим түрдө телефондо сүйлөшүп алабыз. Чалгыла, жазгыла. Буга чейин мага өтө көп жазышкан. Эми аларды баарын мен сактап кое албайм, себеп настроениясы бир күн мындай, эртең башкача, ошого өзгөрүп турат. Мен уже аны түшүнүп калдым. Адамдарды ошого сактабайм номерлерди. Өзүңүздөр жазып койгула, мен мурда жазганмын, сүйлөшкөнбүз деп. Же сүйлөшпөгөн болсоңуздар дагы, ошондой ниет болсо, малчы болуп иштейм десеңиздер, азыркы учурда жумуш бар. Эгерде кызык болсо чалгыла. Анан дагы кандай дагы суроолор болгон. Көп суроолор болот, аны унутуп калам. Буудай, арпанын баасы деп сурашат. Буудайдын баасы чечиле элек, буудай жыйнала элек. Арпа менен сулуунун баасы азыркы учурда таптаза сулуу менен 1 тоннасы ошондо 7.000-8.000 тегерегинде. Арпанын баасы таптаза, электен чыккан, таза, жылтырап турган, бир да мусору жок, таза арпанын баасы 9 сомдон 10 сомго чейин, 10 рубльга чейин. Бирок бул розница баасы, албетте көп алам дегендерге түшөт, албетте түшүп берет. Көп алгандар, эми булар 200 тонна, 400 тонна алгандар ошондойго кирет. Баягында бир машина алгандардын албетте баасы түшпөйт, ошондой эле турат. Дагы эмки жылга мал
алып берем, кайтарып бересинби дегендер чала бергиле, малды уже эмесини тизмесини баштадым. Көп адамдар чалып атат, малын кайтарып бергенге, алып беришет, кайтарып беребиз. Эрте жаз мартта чыгып кетебиз жайытка. Декабрдын 20-ларга чейин, 15-лерге чейин карап беребиз. Анан Кыргызстанга алып кетем десе, Кыргызстанга алып кете берет. Ушул жердин өзүндө эле сатам десе, сата берет. Ошол достор. Анан эт боюнча, этти каяка тапшырып атасыңар? Биз эт тапшыра элекпиз азыркы учурда. Бирок орто бааларын билебиз. Буканын этини азыр могу жерде 380ден алып атат. Эми бул өтө арзан. Мен албетте ал жака сатпайт элем. Аны Кыргызстанга алып барып саткан жакшы. Кыргызстандан адамдар Өзбекстанга алып кетип атат. Өзбекстанда андан да кымбат экен. Ошол достор, койдун эти 530-520 болот атат. Алган жериден. Мисалы сиз алып барып тапшырасыз, ошончодон алат. Анан саткан баасы 700дөн өдө болуш керек. Ошол сүттүн баасы 18, 19, 20, 22ден алган жерлер бар. Бирок бул өзгөрөт деп айтып атат. Мен ишенбейм. Өзгөрбөйбү. Ошого мен туугандарга айтып келет элем, бияка келип калган туугандарга сармай кылып жасагыла, сармайды сатсак болот. Алуучулар аябай көп. Анан бал. Кимге бал керек болсо, Москва, бияга Сахалин, бияга Камчатка, айырмасы жок. Россиянын ичинде бал алам десеңиздер, таза бал 1 литри 700 рубльдан, килограмм эмес, 1 литрде 1,5 килограмм, 1 кило 300, 1 кило 400 болот. Бирок биз 1 литрлеп сатабыз 700 рубльдан. Доставкасы өзүңүздөр төлөйсүздөр, почта менен жиберебиз же транспорттик компания менен. Жок, оптум алып, оптум сатам десеңиздер, андай да иштешебиз. Эгерде оптум алып бир жерден өткүзөм десеңиздер, албетте карызга бербейбиз. Ошол эле балды акчасына заперет төлөйсүздөр, балды биз жиберебиз. Кааласаңыздар Якутияга, кааласаңыздар Москвага, кайсы жерде болсо, Россиянын ичи болсо болду. Биз жиберип коебуз, жеткизебиз. Доставканы албетте сатып алуучу өзү төлөйт. И баасы ошол 700 рубльдан. Таза накта бал биздин кыргыздар бияка келип, бал челек менен алектенген Кутман байке менен Алтынбектин балы. Таза накта бал, эч кандай баягындай эмелери жок. Таза бал алам дегендерге заказ кылсаңар болот. Номерди байлап коем YouTube'га кадимкидей. Анан Telegram каналым ачылган, Telegram каналга кошулгула, аны дагы астында эмеси бар. Анан Rutube'дан дагы канал ачып койгонмун. YouTube'ду жаап коюшу мүмкүн. Качан жаап калса, ошондо сиздер Rutube'дан мени тапсаңыздар болот. Эгерде таппасаңыздар, ошол Telegram каналда, ошол описание деген жерде кирсеңиздер болот. Ушул видеону көрүп атып, астыны карасаңыздар, описание деген жер бар. Еще деген бар. Ошол ешөөнү бассаңыздар, астында описание чыгат. Описаниядан Telegram каналым менен Rutube каналымдын ссылкасы болот. Көгөрүп турат. Ошол көгөрүп турганга кирип кетсеңиздер болот, туугандар. Ошол дагы көрүшкүнчө саламатта болуңуздар.